Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Анда кезектеги суроо жооптор. Мен буга окшогон суроолор абдан көп келет, чынында эле, бирок жалпысынан айтайын дегеним, баягы окшош суроолордон алып анан чыгарам. Бул жерде чыгарып жатканым менден улуураак киши жазган экен. Саламатсыңбы, элим? Ден соолугуң, иштериң жакшыбы? Мага сенин кеңешиңе, мен сенин кеңешиңе аябай муктажмын. Жашым 46-да, 4 балам бар, неберелерим бар. Менин көйгөйүм жолдошум. Ушул жылы февраль айында күйөөм Москвага иштеп кетти. Ал кеткенден кийин биз балдарым менен бул жакта оокат кылып калдык. Барып эле жумушка кирди. Күнүнө 4500 рубль таап жатам деп жатты. Мен акча сурап чалбадым. Чогултуп бир чоңураак нерсеге жараталы деп. Этиңер бар, акчаңар барбы десе, бар деп жооп берип, кээ кезде 3000 рубль которуп койчу. Ошентип ал 6 ай өтүп Кыргызстанга келди. Аэропорттон тосуп келдик. Боорсок кымыз алып, дасторкон жасап, тамак берип, коноктодук. Келген күнү эле телефон блоктоп, балдарга карматпай чукчуңдап жатты. 2 күндөн кийин бирөө жазып, мен сагынып кызыктай болуп жатам, кайра келчи деп жазып жиберди. Аны көрүп калып урушуп кеттик. 6 ай жүрүп иштеп таап келгени 5700 рубль экен. Ушунчалык капа болдум. Телефон текшерсем, бир келин менен көптөн бери жолугушуп жүрүптүр. Ал менен жолугуп суткасы 10 000 рубль турган гостиницага барып жүрүптүр. Тапканы 4500 рубль болсо күнүгө, анан гостиницага жүргөнүнө, Москванын көчөлөрүндө жетелешип жүргөнүнө капа болуп жатам. Эмне кылам, кантип кечирем? Көрсөм эле жийиркенем, ичим күйөт. Чоң балам экөөбүз акча чогултуп көлдөн участок алдык эле. Күйөөм элдин баарына Москвадан иштеп келип участок алдым деп мактанып жатат. Экөөбүз жакындасак эле тиги аял эсиме түшүп жиндеп жатам. Эчтеке подаркам да жок. Мерси деген шоколадтан бөлөк. Аны да тиги келин магазинде иштейт экен, акция деп 2-3 пачка алып бериптир. Бул жерде өзүмө эле кеңеш берчи, жалпыга чыгарбай, тиги келин окуса жыргабасын деп жазыптыр. Эч кимге айта албай жатам, жарылып кетчүдөй эле болом, элден уялам деп жазган экен. Менден 3 жаш улуу экенсиз. Эжеке деп айтайын. Эми негизи өзүмө эле кеңеш берчи деген суранычтар абдан көп, негизичи. Мага жеке жазышат. Мен сиздерге чынында эле ар бириңиздерге жазып, же болбосо жооп бергенге чынында эле убактым жок да. Анан бул жерден эмнеге мен жарыялап атканымдын себеби, сиз тигил келин окуса жыргабасын деп айтып атасыз да. Ошон үчүн мен муну чыгарайын деп чечтим өзүм. Себеп дегенде, ал келин окуйбу, окубайбы, сиздин башыңызда оорубашы керек негизи. Жыргайбы, жыргабайбы, ага да башыңыз оорубашы керек. Мен түшүнүп атам, ичиңиз өрттөнүп атат, күйүп атат. Бул жанагы жолдошуңуздун жоопкерчилиги жоктугу, жолдошуңуздун кайсы бир деңгээлде сизге болгон мамилеси, балдарыңарга болгон мамилеси да. 6 ай жүрүп анан сиз айткандай 5700 рубль таап келсе, 6 ай жүрүп, бул эми ошо сиздерге болгон мамиле да. Сиздерге болгон мамиле да. Анан мен мындай деп 5700 рубль таап келди деп атасыздар да. Элден уялып жатам дейсиз, сиз эмнеге уяласыз? Сиз уялбашыңыз керек, ал уялыш керек. Уяла турган бети бар болсо. Бети жоктук болгондуктан, уяты жок болгондуктан ушунун баарын кылып атат да. Мейли башка кызга көз артпаган эркек
аз. Мейли артыптыр, көз артыптыр, тигинтип жүрүптүр, аны сиз көрүп калыптырсыз. Менче отуруп сүйлөшүшүңүз керек деп ойлойм да. Сиз өзүңүзгө деги эле керекпи ошол эркек мындан ары? Ачык эле сүйлөшүш керек го деп ойлойм мындай нерсени. Деги эле сүйлөшүү деген бул аябай жакшы нерсе да. Сүйлөшүп көп нерсени ачык эле алыш керек да. Ал эми ал оозуна келип былжырап керек болсо сизди көкөлөтүп атам деп деле айта берсин. Эмне деп адам баласы канча эмне деп айтпасын, баары бир тегеректеги жакын сиздерди билгениңер баары бир билет да. Сиздин ким экениңизди билет, ал кишинин ким экенин баары бир билишет. Биз эгерде мен туруп алып, мен укмушмун деп, бирок жашоодо башка нерселерди кылсам, тегерегимдеги адамдар менин кандай экенимди, реалдуу кандай экенимди билишет да. Бул деле ошондой. Башкага сүйлөшө сүйлөй берсин, аны эмне кыласыз? Эгерде сиздин айтыңыз боюнча уулуңуз экөөңүздөр чогултуп, эгерде ошол эки жер тилкесин сатып алганга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, 6 ай анын жардамы жок жашаган болсоңуз, 6 айда берген 5700 рубль сизге эмне кереги бар? Өзүңүз эле жашап жүрө бериңиз. Эгерде анын үстүнө үстөккө босток болуп кошулуп, жанына келсеңиз эле жийиркенип атса, ага тарынып эмне кыласыз? Деги эле эгерде тигил же бул адам сизге жакпай жатса, жийиркенип жатса, тарынып эмне кыласыз анда? Бирок эгерде жок, мен ошого карабай бул кишини сүйөм. Бул кишини мен баары бир тигил келинге бере албайм. Мен өзүмдүн жүрөгүмдөн муну мындай сууруп, арып ала албай атам десеңиздер, ал башка кеп таптакыр. Бирок сиздин катыңыздан мен аны көргөн жокмун да. Сиздин катыңызда бир эле нерсе, мен жийиркенип атам, көрө албай атам, ичим күйүп атат, жарылып кетейин деп атам, уялып жатам деп. Уялбаңыз. Жийиркенип жанына барбаңыз, эмне кыласыз? Эл эмне дейт деп ойлобоңуз. Эл былжырайт. Эл былжырайт. Деги эле сиз көз каранды жашай алат экенсиз да. Ошону өзүңүзгө чечип алыңыз да жашаңыз. Эгерде жок, эми баары бир могул балдарыма ошо ата керек, башка жагынан баары сапаты жакшы, башканын баары мени канааттандырат. Жаманынан жакшысы көп, мен ушул мен жашайм десеңиз, анда сүйлөшүшүңүз керек, анын оюн билишиңиз керек. Тиги келин менен кандай кыласың? Же келинге кетесиңби? Же биякта каласыңбы? Кандай кыласың? Ошону кел чечелик, мындан ары чечип алып жашайлык. Же биз менен жашайсыңбы? Же биз менен жашабасаң, анда кет, анда мындай деп эми сүйлөшүп алыш керек да. Мен негизи жооп берейин дегеним сизге акыл үйрөтүү эмес, башка нерсени айтайын дедим да. Көп учурда биз сүйлөшкөндөн тартынабыз да. Көп учурда сүйлөшкөндөн тартынабыз, көп учурда Карпбековго жазгандан биз тартынбайбыз, отуруп алып жазабыз. Бирок ошо жолдошубуз менен сүйлөшкөндөн тартынабыз да. Тартынбаңыздар, аракет кылыңыздар. Сүйлөшкөнгө баардыгы аракет кылыш керек. Сүйлөшкөнгө отуруп алып, кел мындай кылалык, эми шарт мындай, жагдай ар кандай болушу мүмкүн да. Бул күйөөңүздүн дагы жагдайы өзүнүн чындыгы бар болушу мүмкүн. Өзүнүн чындыгы. Мунун чындыгы кандай экенин билбейм. Мен сиздин сөзүңүзгө карап гана айтып атам да. Мунун да чындыгы болушу ыктымал. Угуп көрүңүз. Мунун чындыгын угуп көрүңүз. Келчи, айтчы. Эмне болду депчи. Мен ойлойм, сүйлөшүп, бир кеңешип, анан бир жол тапканга аракет кылыш керек да. Бирок сиздин жазганыңызга караганда эми бул айбан эле негизичи. 6 ай жүрүп 5700 рубль көтөрүп келсе, эмне кереги бар анда? Билбейм, анда эркектин эмне кереги бар? Мисалы 6 ай жүрүп, өзүнүн баласы болсо, аялы болсо, үй бүлөсү болсо, негизи аны баягы ар бир үй бүлөнүн көйгөйү бар да, анын жакшылыгы да бар, жамандыгы бар, түйшүгүн бир көтөрө билгенге аракет кылыш керек да. Анан ошону көтөрө билгенге аракет кылбай жатса, анын эмне кереги бар анда? Анын эмне кереги бар? Кеп ошондо да. Ошол экени ойлонуп көрүңүз. Мага жазгандан тартынбай, күйөөңүз менен эмнеге сүйлөшпөйсүз? Андан көрө күйөөңүз менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Мен ошентип кетет элем. Тиги окуса жыргайт деп, аны ойлобой эле коюңуз. Жыргайбы, ыйлайбы, ал өкүрөбү, каткырабы, боздойбу? Аны эмне кыласыз? Ал келиндин өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн маселеси бар, өзүнүн проблемасы бар, өзүнүн чимкириги чыгып атат, өзүнүн чүчөгү бар дегендей. Ага көңүл да бурбаңыз. Аны эч ойлонбоңуз.
эч кимге айта албай жатам, жарылып кетчү деп атам деп күйөөңүз менен сүйлөшүңүз. Дагы бир бар болсо жакын курбуңуз менен сүйлөшүңүз. Мына болбосо мына мен дагы айтып атам. Сүйлөшүп бир жагдай кылбасаңыз ушинтип эле жүрө бересизби? Анан өзүңүзгө эле жаман болот да. Ошо букту өзүңүзгө кармап алып жүрүп, анан бир күнү ооруп каласыз. 46 жаш деген бул аябай адам баласынын толуп турган учур. Сиз букту сактап алып анан ошентип атам, бир күнү ооруп каласыз, сиз ооруп калсаңыз таптакыр эч ким кереги жок болосуз. Кеп ошондо. Ошондуктан сизге ийгилик каалайм. Күчтүү болуңуз.